Жашоодо болуп жаткандын баары акыйкат сыяктуу, ошондой болушу керек сыяктуу сезилет. Бирок ал биздин жашоону кабыл алуучалык күчтүү эмес. Жашооңдо эмне болгону маанилүү эмес, сенин ага болгон көз карашың маанилүү. Күнүң болушунча жаман башталды дейли, тургуң келбейт. Андайда дүйнө жүзүнүн баары сага каршы болгондой сезилет. Бир маалда телефонуң чалып, бир жакшы жаңылык уктуң дейли. Жумушуңдан көтөрүлдүң. Энең рактан толугу менен жакшы болду. Кандайдыр бир жакшы жаңылык. Тура калып кубанычыңдан чуркап кеткиң келет. Досуңа чалып, досум кечир мени дегиң келет. Жалаң жакшы нерсе кылгың келет. Эмне өзгөрдү? Бир сыйкыр телефон аркылуу кулагыңа кирип, сени өзгөртүп койгон жок. Сен телефон менен сүйлөшкөнгө чейинки эле адамсың. Кабыл алууң эле өзгөрдү. Ошол эле. Ушундай учурлар болгондо, негизи сулуулук табигатта эмес, ошол сулуулукту көрүп жаткан көздө экенин түшүнөсүң. Канчалаган адамдардын жеңилгенин, ийгиликсиздигинин башкы себеби колунан бир нерсе келбегени же бир нерсе билбегени эмес, ошол кыйынчылыкты басып өтүүгө эрктин күчтүү болбогону. Дагы бир чоң жүк коркуу, алдыңдагы мүмкүнчүлүктөрүндөн качуу сыяктуу. Коркуу сезими сенин мээңе кирип алчу болсо, ошол жакта жайгашып сени жеп баштайт. Же ичиңде орун алып жашап баштайт, же аны өлтүрүп жок кыласың. Аны жөн коюп, көңүл бурбай койгонуң анын өсүшүнө жол бергениң. Сен аны багып чоңойтуп жаткан сыяктуу. Бир күнү ушунча чоң болуп чыга келет, сен өзүңдү жоготуп, өзүңдү өлтүргөнгө даяр болгонго чейин жеткирип салат. Мен силерге китептен окуганымды айтып берип жаткан жокмун. Жашоомдо болгон нерсени айтып жатам. Самолеттон секиргенде катуу депрессия болгом. Корккомдон эс учун жоготуп койгом. Мени парашюттун автоматтык ачылуусу сактап калган. Ошон үчүн дагы деле аманмын. Мен жерге конгондо асман менин досум болуп койгон. Кыска эле убакта кабыл алуум өзгөргөн. Дайыма бир ишти кылсам, майын чыгарам. Бирок аны жаңы баштап жатканда кантип туура калат экенин билчү да эмесмин. Коркуу мүмкүнчүлүктөрүмдү камакка алган сыяктуу. 2009-жылы жашоом мүмкүн болушунча жаман болгондо жалкоолуктан кутулууга жардам берди. Өзүмө болгон көз караштын өзгөрүүсүнө жардам берди. Оңдош керек болгон нерселерди көрө алдым. Эмнени кантип кылуунун жолдору көрүнүп баштады. Бизнес кантип башча болот? Бизнестин жыты да жок жерден ишке ашыра алдым. Азыр бар нерсемдин баарын оор күндөрдүн коркуунун аркасынан келди ийгилик. Ошол кезде эмне жумуш кылсам да баардык кыйынчылыктарга даяр болчумун. Жакынкы бурулуштан кийин ийгилигим өтүп жатканына толук ишенчүмүн. Боло турган ийгиликсиздиктин баарын күн мурунтан басып өтүп койгон. Уят болуп, башымдан кандай гана кыйынчылыктарды өткөргөн жокмун. Мына эми үзүрүн көрөр маал келди. Жумушка сүйлөшкөнгө барчумун. Бетиме түкүрүшчү. Макул. Кечиресиңер, бокту дубал кыйыртканды уланта бергем. Бирдеме жабышып калмайынча. Чыдам кайлык деп ушуну айтат. Сааты чыкканда даяр болушум керек болчу. Которгон жана үн коштогон аксакал.